Шавкат Мирзиёев, Өзбекстандын азыркы учурдагы президенти. Ай чырайлуу сулуунун жүрөгүн багындыруу оңойго турган эмес. Анткени анын атасы Өзбекстандагы көрүнүктүү адамдардын бири. Ошол кездеги министр болгон. Мирзиёевдин өжөрлүгү акыры сүйүүсүнө жеткирген. Зыраятхан Хашимова Фергана облусунун Кокон аймагында туулуп, ошол жерде чоңойгон. Анын үй бүлөсү өзүнө ток, жетиштүү жашаган. Балалыгында эч нерсеге муктаж болбой, элдин алды болуп өскөн. Аны үйүндөгүлөр айхон деп эркелетишчү. Мектепти аяктаган соң Ташкенттеги Айыл чарба институтуна тапшырып, мына ошол жерде болочок президент экөө таанышып, сүйүүсү башталган. Бирок алардын никеге турушуна Зыраятхандын үй бүлөсү каршы чыгат. Анткени Мирзиёев өгөй эненин колунда көптөгөн кыйынчылык көрүп чоңойгон. Тайекесинин жардамы менен араңдан зорго Айыл чарба окуу жайына тапшырып, бүтүргөн соң ошол эле жерде мугалим болуп иштеп калат. Болочок президенттин кайнатасы Махмуджан Хашимов абдан бай жана күчтүү киши болгон. Ал ошол кездеги Кокон Борбордук Азия темир жол бөлүмүн жетектеп турган. Жада калса, кайненеси да ошол кезде орношу кыйын болгон, мамлекеттик абройлуу жумуштарда иштеген. Жалпылап айтканда, Хашимовдор ошол кездеги Фергана өрөөнүндөгү эң бай үй бүлө деп саналган. Болочок президент бул тоскоолдуктардын баарын жеңип, алардын кызын бактылуу кыла аларын далилдеп, өз сүйүүсүнө баш кошот. Көптөгөн жылдар бою бул айымдын жеке жашоосу сыр болуп келген. Анткени ал бир да социалдык тармакка катталган эмес. Качан гана Мирзиёев президенттикке талапкерлигин койгондо жубайынын өмүр баяны официалдуу жарыяланган. Ошол күндөн тарта Зыраятхан Хашимова чет элдик чакырууларда жолдошуну коштоп келет. Эң кызыгы, Зыраятхан Хашимова жолдошу президент болгонуна карабастан, анын фамилиясына өткөн эмес. Себеби ал муну менен өз атасына болгон чексиз урматын билдиргиси келген. Зыраятхандын бир тууган жээни Орто Азиядагы миллиардер Алишер Усмановдун баласына турмушка чыгып, катуу талкууга алынып, эң көп каражат сарптаган тойлордун бири болду деп түрдүү сын пикирлер айтылган. Азыркы тапта Мирзиёев менен Хашимованын ортосунда Шахноза жана Саида аттуу эки кызы жана Давран аттуу уулу бар. Кыздары турмушка чыккан. Айрым маалымат булактарында күйөө балдарынын бири Мирзиёевдин жан сакчысы болуп иштеген деп айтылат. Акыркы маалыматтар боюнча Зыраятхан Хашимова көптөгөн кайрымдуулук фонддорду жетектеп иш алып барып келүүдө. Өзбекстан президентинин оң колу жана көлөкөсү деп саналган биринчи хан айымы өзүн татыктуу алып жүрүүсү менен элдин купулуна толуп келүүдө.